Салам барыңарга достор, бүгүнкү Ислам Макачев жана Волконовский саллашуусунда калыстар чечиминде Ислам тарапта болду. Бул жеңиштен кийин экс-чемпион Чарльз Оливейра атайы бул саллашууга келген болчу Бразилиядан, бул саллашууну көргөнү. Исламды бул жеңиш менен куттуктап өткөн. Бирок бул саллашуу Ислам үчүн оор саллашуу болгонун жана бул кичине бала абдан жестко экендигин tan алды саллашуу бүткөндөн соң интервьюда Ислам Макачев. Очко эсебинде 3 раунд Ислам тарапта болду, ал эми 2 раунд болсо Волконовский көргөнүңөрдөй болду калыстар чечиминде. Мен оюмча бул титулду Волконовский алса керек, ошонун колун көтөрөт деп күтүп жаттым, бирок Исламдын колун көтөрдү. Ойлогула достор, мен деле Ислам Макачевди колдодум, бирок такыр мен ойлогон эмесмин Ислам Макачевди жеңди депчи. Акыр түбү баары жеңишке жетти Ислам Макачев. Негизи көптөгөн логик ударкаларды Исламга караганда көп узатты. Болгону Исламдын плюс тарабы күрөшүп чабалы уралбаса да көп контроль кармап тургандыгы үчүн эсеп басымдарга жеңишке ээ болду чагымда Ислам Макачев. Эң таң калыштуу достор, мен Волконовскийден күтпөгөйм Исламды нокдаунга чейин алып барарын. Бул нерсени ишке ашыра алды Алекс красавчик. Айта кетчү нерсе, утууга эң чоң шансы бар болчу Волконовскийдин достор. Балким силер бул нерсеге жеңди деп ойлоп аткандырсыңар. Ушул нерсеге ой пикириңерди калтырасыңар достор. Мага аябай силердин оюңар мага кызык достор.